Бажайдын ысыгында эми чымын келип бетине консо, ошо чымынды да куруй албайт да. Алсыздыгын чымында билет жада. Ошо сүйлөй албайт, мындай сүйлөгөнгө аракет кылат, бирок сүйлөй албайт. Төрөлгөнүндө бул бала дем алган эмес, ыйлаганда эмес да, аппарат менен дем алдырышкан. Ошо бетинде чымынды да айдай албайт. Бул баланын именно ошо ортоңку мээсине аба жетпей калган дейт да. Ошо баламдын башынан сылап эле бир Кудайдан деген сөздөн башка эч нерсе айткан эмес. Баш аягы $22,000 акча каражаты кетет деп. Кокусунан ит кабып алган. Ошондо балам тондон ажырап кетиптир да. Аз болгон эле үмүтүбүз ушу карапайым эле элибизден. Саламатсыздар, урматтуу Солото YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүнкү күндө көбүнчөсү ооруган бул кичинекей наристелердин көп экендиги чындыгында ар бир адамды капа кылбай койбосо керек. Бирок бүгүнкү күндө үзүлбөгөн үмүт менен дагы да болсо ушул балдардын ден соолугу деп жүгүрүп жүргөн ата-энелер дагы жок эмес. Бүгүнкү каарманыбыз дагы дал ушул алыскы Өсөкөл жергесинен келишкен. Замира, негизи өзүбүз Нарын жергесинде турабыз. Нарын районуна караштуу Сейитчибарт айылында жашайбыз. Баламдын аты Бекбол. Ушу балам төрөлгөндө 6,5 айлык болуп эрте төрөлүп калганбыз. Анан ушул төрөлгөндө эле ушул суроодо болуп жашайт, жашабайт болуп атып, ушул күнгө Кудайга шүгүр келдик. Бирок ошо төрөлгөндө эле ушул диагноз коюлган. Ошол кене дейин эле больницага жатып, ошондон бери эле дары ичип, дарыланып келебиз. Башында киста да бар болчу, төрөлгөндө. 3 жеринде киста бар деп, ал кисталар Кудайга шүгүр кетти деди да, кийинчерээк түшсө кетти деди. Анан ошо врачтын түшүндүргөнүнө караганда, ошол төрөлгөнүндө бул бала дем алган эмес, ыйлаганда эмес да, аппарат менен дем алдырышкан. Ошол себептен бул баланын именно ошо ортоңку мээсине аба жетпей калган дейт да. Ошол ортоңку мээси жайылган образда калып калгандыктан ошо силердин кыймыл аракетиңер болду, чектелүү болот деп айткан да врачтар, жалдан врачтар. Ошо балаңар эми дарылай бергиле. Бабажановго да көрүнгөнбүз. Бабажановго көрүнгөнүбүздө баламдын башынан сылап эле бир Кудайдан деген сөздөн башка эч нерсе айткан эмес. Бирок лечениеңарды кыла бергиле деп. Бирок биз үмүтүбүздү үзгөн жокпуз. Ошого чейин барабыз, ак сууга барабыз, массаж алабыз, дарылайбыз. Анан бирок жылыш жок да. Эми кичине эмитип отурайын деп калды. Бирок ошондо дагы тиреүүчүлөрдү коюп, бир эме кылсак, бир кыска эле отурат да, анан болбой эле кайра жыгылып кетет. Эч кандай колдоруна эч нерсе кармай албайт. Бир эле бул сол кол менен бирге бир нерсе кармап оозуна алып барат. Башка кыймыл аракет жок. Анан бирок болбой эле дарыланып келебиз. Анан ушул жылы май айында ушу Турциядан врачтар келет экен деп угуп, ушу жанталашып, кабарлашып, жазылып атып, ошол адамдарга барып көрүндүк. Көрүнсөк, ошо баланы көтөрүп барып койгонубузда эле ошо баланы келип бир сере кармалашып эле анан Турцияга бара аласыңарбы дешти. Турцияга баргыла, балаңарды кайра обследование кылып дарыласак болот экен. Баланын көз карашы жакшы экен, 70% ишеничтүү айта алам деди да. Бул балалардын колу бутуна ботокс операциясы жасалат. Андан кийин өзүбүз көзөмөлгө алып 2 ай физиотерапиясын кылып беребиз дешти. Анан мунун ушу колу бутуна жана кийиздирүүчү лангептерин, жана ходомокторун баардыгын ошол жактан жазалат деди да. Өзлөрүнүн телефонунда бар экен, сүрөттөрүн көрсөтүп, мындан могулар жазалат депчи. Ошол анан ошол менен эми баардык нерсе келип эле финансы жагына такалат эмеспи? Ошо баардык нерсе келип эле ал кезде мунчукпай эле финансы жагын айтпай эле кетишкен. Биздин ошо МРТбыз жарабай калып, алар кеткенден кийин кайра түшүп калдык. Анан МРТсын
Черестеги эме телефон аркылуу кетирдик. Аны да жакшы ачылбай атат деп. Андан кийин ошо Турцияга дагы кетишкен, 1-2 ай мурун дарыланган. Ошол Өскөнбаева Гүлзар аттуу кыздан берип жибергенбиз. Анан ошоктон МРТсын карап көрүшүп, анан мындай операция кылабыз, мынча сом кетет деп суммасын айтышты. Суммасы ошо багы башында $12.000 деп эле өзүбүз эле эсептеп элге акча чогул берсин деген ниетте $12.000 деп чыгарсак, жок, андан кийин ошо кошумча так маалыматты жибергенде баш аягы $22.000 акча каражаты кетет деп жооп келди бизге. Ошо операцияларын, ошо биздин жашагандарыбыз, ошо проживаниябыз ошонун ичинде болот деди. Ошол анан ошол себептен азыр өзүңүз айткандай изденип, баардык жакка кабар берип, чамынып, уруктуганыбыз менен баарыбыз ошо акча тегин издеп, элибизден жардам сурап отурабыз. Негизи жөндөмдөрү кандай? Мисалы үчүн Кудай деле бир жагынан бербесе, сезимтал болушат бул балдар. Балам мындай сөзгө түшүнөт, бирок жакшы сүйлөй албайт. Мындай сүйлөгөнгө аракет кылат, бирок сүйлөй албайт. Кыймыл аракети чектелүү эле да. Жада калса, бажайдын ысыгында эми чымын келип бетине консо, ошо чымынды да куруй албайт да. Багы алсыздыгын чымында билет жада калса. Ошо бетинде чымынды да айдай албайт. Канчанчы балаңыз? 3-чү балам. Неме бардык нерсени сезип туюп атса дагы бир аз алы билет, бирок ошол түшүнөт, бирок багы алы келбейт да, алы жетпейт. Эмнелерге кайсы больницаларга алып барып көрдүңүз? Негизи кыргызчылык кылып да көрүшөт көпчүлүгүчү. Бардык мануалист, жана манотерапияга бардык, массажисттер даже үйүбүзгө чейин алып келип дарылаткан күндөрүбүз болду. Болгон эле ушул аракет ушул, башка аракет жок. Кичинекейиңиз башында? Мындан кичинекей дагы 6 жашта балам бар. Бул ген кубалайт деп дагы угуп калганбыз эже. Жок, кандай деле жок, бул ошол. Себеби эле ошол болуп калды да, эрте төрөлүп эле ошол кокусунан ит кабып алган. Ошондо балам тондон ажырап кетиптир да. Ошол себептен эрте төрөлүп калды. Өзүңүздөрдө мүмкүнчүлүк кандай? Өзүбүздө мүмкүнчүлүк эми өзүбүз карапайым эле турабыз. Негизи өзүм иштейм. Нарымда ошо социалдык өнүгүү башкармалыгында социалдык кызматкермин. Ошо айылда айыл үчүн, анча-мынча элим үчүн кызматымды кылам. Мен жумушка кеткенимде, иштегенимде баламды папасы карайт, үйдө балдарым бар, алар карашат. Иштесем деле, бирок ошо отпуск маалында эми иштесем больничный берет да. Бирок леченияларыбызды үзбөй эле алып келебиз. Анан ушу 3 айга бессодержание алып, азыркы учурда көлдөбүз. Ошо көлдө бирке акча табалы деп иштеп жүрөбүз, чаталашып, ошо бала чакам баарыбыз тең иштеп жүрөбүз. Азыр эми канча каражат топтолду же айтып калбадысыз, буга чейин дагы кайрылуу жасадык депчи. Азыр $2.000 эле топтолду. Ошол бардык эле инсандарга кайрылып атабыз. Ошо биздин Нарын жергесинин эр азаматтарынын бири, жогорку кеңешинин депутаты Улан Бакасовго дагы ошо ишеничтүү адамдар тарабынан кайрылуу кылдык. Кайрылуу кылсак, бирок жок деген жооп келди. Жардам бере албайм деген 5 жыл болсо жок деп койду деп эле кыска эле жооп берип койду бизге. Андан башка деле адамдарга кайрылуу кыла алган жокпуз, андай чоң адамдарга деле. Фонддорчу? Фонддорго кайрылуу кылып атабыз. Болгон эле үмүтүбүз ошо карапайым эле элибизден көп түкүрсөгө болот деп. Ошо ар бири кайдыгер карабай, майда болсо дагы тыйын берсе чогулуп калар деген ниетте эле турабыз. Өткөндө ошо Ал жардам деген кайрылуу фонду келип дагы ошо көл жергесине барып съемкасын тартып кетишти. Андан кийин ошо сиздерге кайрылып атабыз. Үмүт кантип үзүлсүн, үмүт үзүлбөйт экен да. Дагы жылыш болор деп эле ушул убакка чейин жана антип эле дарыланып эле жүрөбүз, өз алдыбызча эле. Андан башка деле врачтарга алып барган жокпуз. Уйкусу, тамагын өзүңүз берип турасызбы сени?
Тамагын ооба өзүбүз беребиз, өз алдынча жей албайт. Уйкусу түнкүсүндө эле баарыңдан зорго оодарылат, бирок баягы ошо оодарылган маалында ачылып калышы мүмкүн. Өзүбүз ошо карап турабыз да, түнкүсүндө карап турбай, түнкүсүндө ачылып калган жокпу, кандай жатып калды деп карап турбай. Азыр канчада? Азыр жашы 12-де, 12-ге толду. Урматтуу кыргыз элим, мен буга чейин да кайрылуу кылып келдим. Ушу биздин Кыргызстанда көптөгөн кайрымдуулук фонддору бар экен. Ошол ар бир фонддун эшигин кагып кайрылууга туура келүүдө. Ушул дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сиздерден дагы жардам сурап кетем. Ушу уулум Бекболдун үмүтүбүз болуп жаткан Турцияга барып, операция алып, дарыланып келүүбүзгө баш аягы жалпы 22.000 АКШ доллары керектелүүдө. Ошол акча өзүбүздүн каражатыбыз жетпегендиктен ушу жалпы баарыңыздардан жардам сурайбыз. Ишенем, кайдыгер карабайсыздар. Буга чейин колдоо кылып, жанталашып чуркап жүргөн, жардам берген бир тууган терек теңдештарыбыздын баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Буюрса ошо балам барып дарыланып келсе, балам басып келсе, өзү тамагын жеп, ушу барып полный кайра баардык анализдеринен өтүп, так диагнозу коюлабы, башка диагноз да чыгабы деген, ошо жака барсак бир чоң жылыш болуп, буюрса жакшы болот деген ишеничибиз балам экөөбүздүкү өтө чоң. Өзү дагы түшүнүп баарын билип турат. Турцияга барам, бала апа басам деп айтып отурат. Ушу жардамыңыздарды аябай, кайдыгер карабай, ушу бизге жардам кылып коюңуздарды балам Бекбол экөөбүз суранабыз.